Assalamu алейкум, Москвада туугандар. Бүгүн Жөнөкөй ТВ биринчи жолу эфирде болуп жатат. Буюрса мындан кийин ар бир жуманын биринчи күнү, же болбосо үчүнчү күнү көрө аласыздар. Бүгүнкү биздин биринчи коногубуз Орозбек. Кыргызстандан келгенине аз эле болду. Астанада окуусун улантып жатат. Кыргызстанда бийликтин долбоору деген проекттин жетекчиси. Анан биздин биринчи сурообуз, ассаламу алейкум. Биринчи сурообуз, Москвага келдиңиз. Москванын эли сизди кандай кабыл алды жана Москвада дагы ушундай бийликтин жолу деген сыяктуу бир проект баштайын деген оюңуз барбы? Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Ушундай Азамат беке чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз ушундай эфир алып чыкканыңызга. Ошондой эле чындыгында менин кичинекей болгон максатым болгон ошо Москвадан же Америкадан бир тажрыйба топтойюн деп, буюрса ал максатыбызга буюрса жетип атабыз. Ошондой эле келгеним азыр чындыгында бир жума болду, практикабыз буюрса башталды. Ачыгын айтканда Кыргызстан менен Москванын айырмасы асман менен жердей. Кыргызстанда бир жакшы иш баштап, чоң бизнесмен аты Кыргызстандагы эң бийик бизнесмендерди алып барып, мектептерге, университеттерге жакшы бир нерселерди баштап, бизнесмен студенттерди тааныштырган. Анан Москвадагы ошол Кыргызстандын бизнесмендерин алып келип, бияктын студенттерин, окуучуларыбыз көп алды, окуучуларын чогултуп, ушундай бир долбоор кылайын деген максаттар барбы сизде? Кыскача долбоор боюнча кыскача айтып кетсем, бул долбоорго быйыл 3-үчүнчү жыл кетип атат. Долбоордун аташы ийгилик жолу деп болот. Жана Кыргызстанда чет өлкөдөгү ийгиликке жетишкен бир тажрыйбасы бир жаштарга бир түрткү берген инсандар менен 9-11 класстагы окуучулар жолугушуу, андан тышкары 1-4 курстар менен жолугушуу болот. Ал инсан өзүнүн тажрыйбасын жаштарга туура кесип тандоо боюнча канткен ийгиликке жетишет, ошол боюнча эме алат. Анан буюрса сиз айтып кеткен ошо чындыгын ачыгын айтканда азыр мекендештер Москвада өтө көп чындыгында. Анан биз ошондо ойлодум да, ушундай долбоорду бул жакка да кылсак жакшы болот депчи. Кыргызстанда ийгиликке жетишкен Аскар Салымбеков окшогон же Өмүрбек Бабанов окшогон бир ийгиликтүү адамдарды бул жакка алып келип, бул жакта мекендештер менен жолугушту уюштурсак бир өтө жакшы бир түрткү болот деп ойлойм да. Жакшы, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Буюрса долбоорду балким чогултуп алып барып калабыз. Кийинки биздин коногубуз Гүлнур. Саламатсызбы? Гүлнурду тааныштыра кетсек, өзүнүн чакан бизнеси бар, сулуулук салону. Ошол жөнүндө кичине айтып кетсеңиз, кантип ачтыңыз жана кандай кылып элге жеткирдиңиз? Анан азыр кайсы деңгээлде, канча айдан бери, жылдан бери иштеп жатасыз? Салонду биз 2016 жылы 15 сентябрда ачтык. 1,5 ай болду ачылганына. Жакшы жумушубуз болуп жатат. Көбүнчө кардагыларыңыз ким? Кардагыларыбыз көбүнчө кыргыздар, кыргыз кызылдар, орустар дагы бар, бөлүк нациялар бар. Көбүнчө кыргыздар. Ошону ачканга эмне кыйынчылыктар болду жана? Кыйынчылык болгон эле жок. Не знаю, кыйналган эле. Мен мурун эле клиенттерди чогултуп жүргөнчү ошол кыйналбай эле ачып өзүңүз бул тарапта иштегенсиз? Да. Анан дагы бир суроо, ушу Москвада көп кыздарыбыз, көп даже балдарыбыз ушу сулуулук тейлөө жагынан тармакта көп иштешет, бирөөлөр иштешет. Ошондой өзүңдүн жеке ишин баштайм дегендерге сиздин кичине оюңузду, акылыңызды, кичине канча акча кетет, эмнеден баштаса болот, ошол жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз. Баарында биринчи обучение жакшылап обучение кылыш керек. Анан кийин клиент топтогонда самый главный өзүң жакшы билсең, клиент топтогондон кийин анан ачыш оңой эле, мага кыйын болгон үчүн аны расход деле көп эмес. Адамдарга клиенттерге жакыныраак болуш үчүн метронун жанында ачып койсо. Ошондой кылса болот дейсиз. Биринчи сиздин оюңуз боюнча адам өзү жакшылап үйрөнүп,
өзүнүн кардарларын таап, анан ошо өзү иштеп аткан жерден бөлүнүп, бөлөк жактан ачып кетсе жеңилирээк болот деген. Рахмат. Мына эми көрдүңүздөр, ар бир салондо Москвада, ар бир сулуулук тармакта иштеген жерде сөзсүз бирден, экиден, кээ бир жерде полный кыргыздар иштейбиз. Эми муну көрүп өзүңөрдүн дагы өзүңөр үчүн иштей турган, Кыргызстан үчүн иштей турган салым кошо турган болсоңуздар, Гүлнурга кайрылып, кантип ачты айтсаңыздар болот. Биз эфирден кийин комментарийга ким кайсы тармакта иштегенин алдына жарнама кылып жазып коебуз. Азыр эми биздин кийинки коногубуз Айпери жакынкы учурда өзүнүн шоурумун ачты. Шоурум дегенде эгер түшүндүрүп кетсек, чакан магазин кийимдерди сатат. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү бөлөкчө, өзүнчө индивидуально жасалган кийимдерди таап, ошолорду жакшы саркеч кийинем деген айымдарга көрсөтүшөт, сатышат. Анан ошо боюнча кичине өзүңүздүн оюңузду, кандай ой келип калды, муну эмнеге мынтип ачайын деп чечтиңиз, ошону айтып кетсеңиз. Саламатсызбы? Кийимдер жөнүндө торговляда 13 жашымдан баштап эле торговляда баштаганбыз, биринчи жумушумчу. Ошол боюнча көп убакыттарда кыялданчумун, кийим тигип, өзүмдүн дизайнерский кийимдеримди чыгаргым келип, көп убакыттар ойлонуп жүрдүм. Азыр пока өзүмдүн кийимдерим жок, бирок тааныштарым аркылуу өздөрү тиккен кийимдеримди алдырып, жакында гана ачтым. Ачканда эмне түрткү болду? Жана кийимдерди кандай возрасттагы, кайсы жаштагы айымдарга ылайык болгон? Жаш келиндерге, жаш кыз келиндерге, молодежный азыркы 21-кылымдын модасына карап ушундай кийимдерди ойлоп таап сатып жатасыздар, да. Сиздин бизнесте сөз бар, аудитория деген. Сиздин аудиторияңыз көбүнчө кардарларыңыз дейли, же жергиликтүү элге неметте таркап жатабы, же кыргыздардын ичиндеби? Азыр орустардын да ичинде, кыргыздардын да ичинде көп эле тааныштарым бар. Тааныштын артынан тааныш болуп эле келишип эмне кылышып атат. Эми кандай десем, өзүмдүн вкусума ишенгенмен дагы эмне кылдым. Анда келечекте ушундай магазин ачабыз деген кыздарга, же болбосо балдарга болобу, кичине сөздүн жыйынтыгы кылып акылыңызды айтып кетсеңиз. Ар бир нерсенин, ар бир жумуштун, ар бир магазиндин өзүнүн фишкасы болуш керек деп ойлойм. Кудай буйруса, менин фишкам эмне? Азыр болочокто, келечекте өзүм кийимдеримди тигип, өзүмдүн атыман кийимдер чыгарам. Азыр ошонун артынан иштеп атабыз. Ийгилик. Бүгүнкү катышуучулар баары жергиликтүү Кыргызстандын элинин кулундары, кыздары. Бизди ушундай кубандырып, Москвага келип, өзүнүн иштери менен, бирөөсү окуу деп келсе, бирөөсү мурун жөн эле иш менен келип, өздөрүнүн иштерин ачып, ийгиликке жетип жатканы бизге абдан кубандырат. Бүгүнкү кыскача маегибиз, Москвадагы жердештер менен болгон маегибиз ушу менен аягына келип чыкты. Буюрса, кийинки жолугушууда образовательный центрдин негиздөөчүсү, жана жөнөкөй Москвага иштейин деп келген кыргыз жигити болмокчу. Биздин канал YouTube'да Жөнөкөй ТВ, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбукта да буюрса Жөнөкөй ТВ деген канал, группа ачабыз. Ошол баарыңыздарга, кыргыздардын Москвадагы эмес бүт дүйнөдөгү кыдырып жүргөн кыргыздарга ийгилик, ар дайым жакшылыктар, рызкылар болсун. Ассаламу алейкум. Кийинки эфирден жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер.
Москва шаарында жакында эле түзүлгөн Жөнөкөй ТВ студиясы биздин Москвадагы мекендештердин жетишкен ийгиликтерин, кылып жаткан иштерин, коомго тийгизип жаткан пайдасын чагылдырып берүү максатында түзүлдүк. Бүгүн биз Семеновская метросунда жайгашкан кийим кече шоурум дүкөнүнө келдик. Бул жерде өзүбүздүн эле мекендештер, карындаштарыбыз иш баштап, жаңыдан ишин жүргүзүп жатат. Ошону менен сиздерди жакындан тааныштыруу максатында ушул жерге келип отурабыз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз ошо сиздердин Москвада ачкан кийим кечек шоурум дүкөнүңүздөрдү жакындан көрүп, таанышып кетели деп келдик. Өзүңүздүн ушул дүкөн жөнүндө айтып берсеңиз, кийим кечелер кайсыл жактан тигилет, кайсыл жактан алынат, кимдерге кийсе болот, ошол жөнүндө өзүңүз кыскача айтып берип өтсөңүз. Качан ачылдыңыздар? Ачылганыбызга аз эле убакыт өттү, жакында гана ачылганбыз. Кийимдер азырынча Турциядан, Кыргызстандан, Россиянын производстволору. Прямая доставка болгон үчүн арзан баада, өзүбүздүкүлөргө ылайыктуу, ыңгайлуу баада. Фасондору, дизайнерлери бардыгы эле молодежный, азыркы жаштарга арналган. Көбүнчө эле вечерний көйнөктөр, азыркы сезонго дагы. Ошондо бул жерде эркектерге дагы кийимдер барбы, же жалаң кыз келиндерге эле? Азырынча пока кыз келиндерге эле, бирок эркектердикин да ойлонуштурудабыз. Бирок данный момент жок азыр. Ошол азыркы жакында гана ачылган болгон үчүн пока заказной эле алдырып жатам. Кудай буйруса, жаңы жылга чейин, кудай буйруса, өзүбүздүн дизайнерский көйнөктөр чыгып калат. Вечерний көйнөктөр большинство, молодежный. Вечерний көйнөктөр тигилүүдө азыркы учурда. Жакында Москвада жана Москва областарына жеткирип берүү дагы ишке кирүүдө. Сиздер бул жерге келип көрсөңүздөр да болот. Интернет аркылуу да көрүп, тандап заказ берсеңиздер, өзүбүз жеткизип беребиз. Жакшы. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, мынакей Семеновский метросуна жакын жайгашкан жерде ушу биздин мекендештерибиз, карындаштарыбыз ачкан шоурум кийим кече дүкөнүнө кош келиңиздер. Интернет аркылуу да заказ кылсаңыздар болот экен. Кааласаңыздар өзүңүздөр келип, кийип, көрүп, тандап сатып алсаңыздар болот. Анда сиздин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат чоң. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр жаңы эле кийим кече шоурум дүкөнүн көрдүңүздөр. Ушул эле мекемеде жайгашкан биздин кыргыз карындаштарыбыз ачкан сулуулук салону бар бул жерде. Ошол салон менен дагы жакындан тааныша кетели. Бул жакта саламатсызбы? Кандайсыздар? Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жөнүндө айтып, өзүңүздү жакындан тааныштыра кетсеңиз. Салон 15 сентябрда ачылган. Азыр ушу иштеп жатабыз. Бизде татуаж, ресница, маникюр, ушундай услугалар бар. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Темиркулова Гүлнур, Жалалбектен болом. Азыр ошондо эмне иш процесси жүрүп жатат? Эмне иштерди кыласыздар? Азыр ресница менен кашка татуаж, теңелай растушевка бар. Баалары бизде аябай эле кымбат эмес. 1000 рубльден 3000ге чейин. Бул жакта эмне кылып атасыз? Воды. Айнура. Жакшы. Бул Бурса жакында ушундай салондордон центр жактарынан. Дагы мындан тышкары эмне кызматтарды көрсөтөсүздөр бул жакта? Жакта анан жакында дагы бул жерде место берип калса, чач боюнча да ачабыз. Мужской, женский прическалар. Жакшы. Биз өтө кубанычтабыз ушу Москвага келип дагы өзүбүздүн мекендештерге
жардамыңыздар тиіп жатқанына, ушундай салондорду ачып атканыңыздарга мындан да көп саламдарыбызды ачыла берсин, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Өзүңүз ушул кандай кызматтар бар, дареги сыяктуу айта кетсеңиз. Кызматтарыбыз ушул азыр пока бизде маленький лестница, этаж, ушул эле пока бир жакында болот. Бул рекламада силерге чоң рахмат, бизди рекламага тартып Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз сизге.